Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Сөзді айтқаны келдім Уғып жатсаң жаңыланып Қырғызстаным өсіп баратқандан белги Қамал бағын ойлорго дей Күлкіменен күмәндерді жеңгін Өнерің болса өргө чапқын Досым ойлы бостон елің емне дерін Жоңыз, таныш болсақ болмау вертолетсі болмау. Болот. Датқайым. Чыңғыз. Сейілдеп келелі? Театрға барып, соны спектакль көріп келгенбіз та. Чыңғыз. Шоколад алып берейін деп отасың ба? Шоколад? Рахмат. Киноға барып келелі? Чыңғыз. Мен сіздің танышат екеніңізді білген емеспін да. Жөніне қойып мен просто даяр емеспін да. Танышқаннан кейін до конца танышпайсың ба? Еркексің бе деге? Лох десе. Сілердей қыздар миллион, а мен Наполеон. Ата, ертең 14 февральда. Ошо класстагы жаккан кызыма белек алып берейин дегем. Ошого акча бериңизчи. 14 февраль? Койчу ал бизде майрам эмес. Ким эле кой белекти? Макул. Ата, баягы мен жактырган кыз бар го? Анын эртең туулган күнү. Ага белек берейин дегем. Акча бериңизчи. Туган күн? Кайда туган күн бизде белгилейт. Ал майрам эмес да. Кайда бирөөнүн туган күнү айтасың? Ата, 8 мартка мугалимге белек берейли деп атканбыз. Ушуга акча бериңизчи. Беле кой белегиңди. Майрам эмес ал. Жакшы. Жакшы отурдук. Таап жолугуттуктан. Мен жеттим. Жаттым мен. Макул. Ата, эмне майрамдадыңызбы? Эмне майрамдадыңызбы? Кайсы майрам? Толик Эштен день почтальона. Бул майрам эмес да. Таштыртпачы. Жакшы көргөн кызыма белек алгангабы? Жок, кайдан бир танап кел. Баарын унутуп коюп турмун. Светтерди дагы төлөш керек болчу. Косметикады алыш керек эле. Косметикаңды кой отурчу. Мынакей. Ал болсо таксиңе акча. Башка жумуштар көп аябай. Ай, ташта телефонду. Мен сага айттым го убакыттар деп. Бүттү, төлөндү. Ай, эмне төлөндү? Сенин эсеп дүмүрчөктөрүң. РСК мобилдик банкинги. РСК мобилдик банкинги. Бардык коммуналдык жана мамлекеттик төлөмдөр. Сен кайда? Эсебим акча салып келейин. А балдарчы? Өзүң менен кошо алып ал. Таксиге деген акчачы? Ага косметика алам.
Мага дагы жүктөп берип койчу. Мобилдик РСК мобилдик банкинге каалаган жерде, каалаган убакытта, каалаганыңарды. Эми өкүлөтаны тандайлы, э? ооба Кимди кылсак? баягы Асхат бакен койбойлу жумуштагы. Шефтиби? Ооба Бизнесмен өкүлөтө. Мени менен келечегиңер оңой болот. А балким Бактияр байкен? налоговый дагыбы? Ооба. ооба Мени тандасаңар, менден силерге Египетке путевка. Баякычы, Жезде менен тааныштырбадым беле, билесиң? Тааныштырбадым беле? Баягы Жезде. баягы жезде ооба Менде 500 кой, 150 уй, 76 жылкы бар. Хакый. Жаштар. Эмне болдуңар? Өкүлөп атканданыңарбы? Ооба, Асхат байкени аял менен. Ким ал? жумуштагы Асхат баке. Жанагы бойго дойгон. Биздин шеф. болот шеф. Ан эмне кыласыңар? Ай абышкандан көрө жана биздин эле какешти. Калып экен. Менин классташым Адына Палжагын экөөбүз деген кичинекей кезинен бери чогуз. Силерди жырга тарталы. Ал ким? Ай сонун киши. Таанымайсың, мына? Кандидат номер 4 Калыбек Байболов. Эгерде силер мени өкүлөталыкка тандасаңар, мен убада берем. Эч убакта үйүңөргө арак ичип келбеймин. Анын үстүнө мен малды менен сапылдатып, бодомал болобу, майдамал болобу укмуш соем да. Той тосуп барганда тост буту менен катырам го. Кыргызстан 2050 жыл жаңы мыйзам боюнча тойлорго тыюу салынды. Отряд, даярсыңарбы? Даярсыңарбы? Бул жерде мына несанкционированный подпольный той болуп тур. Азыр биз кармайбыз. Так, стоять! Стоять! Жат! Жерге! Жат, апаны карма! Бата өрсө басын. Карма! Стоп! Жат! Тарткыла. Бул эки жаш үйлөнүп атыптыр. Өкмөр эй. Уялбайсыңарбы? Мына караңыла, өзүр көрүп аткандай биз болсо контрабанданы тартып алдык. 30 килограммдай кешик барды ичинде. Ордунда конфет, печенье бардыгы бар экен. Мына ошондой эле кошумчалар, бул жерде конверт. Мына эй, чындыгы конверт элестеткиле. Чындыгы конверт. Тартма, вещдок бүт бары. На. Бир партия. 2-3 чара. Чындыгы борсок. Силер, тойдун ээси катары чоң статья менен кетесиздер. Чоң статья менен кесилесиздер. Сиз канча тойлордо бата берип калдыңыз? 80 эле. 80 тойдо жүрүптүр, подпольный тойлордо 80 тойдо бата берип жүрүптүр. Чечем. Сен деген, сен жанагы момунун баарын текшергенге ордериң барбы сен? Кемпир бол сабыр кылат. Карма. Ордерим жок сен. Эмне кыласыңар? Мен сеничи. Эмне кыласыңар? Ордер бар, Формаңды чачча. Мен деген кудам ким экенин билбейсиң сен. Сен кудаңар бар. Мына булардын кудалары бар экен. Ушул мафия аркылуу биз башка мафияларды кармайбыз. Башка мафия бар кармабыз. Кармала, тарт буну. Көрө албайсың. Кармала. Конкурстар болду. Жарда болду. Баталар айтты. Тост айтып атышат. Карма, монда алабыз, мунун барын. Бул вешток болуп катар кетет. Кармагыла да бардыгы ыйлап чыгып келсең. Жоктон чай чалып кетели макул. Кереги жок чай, бас кет. Бас. Эт чыгып калды эт. Эт жеп кетпейли жок дегенде. Я. Артынан болап барды. Ошол могу мага дагы өзүмө жаккан жок да. Ушул мыйзамчы, тойлор болбойт дегенчи, тойлор. Болуш керек деп ойлойм. Кыргыз мында. Болуш керек. Мына айтмосун калат бизге. Эми ушу милициянын зарплатасы көбөйсүн да. Ушу милиция паракорчулукка, коррупцияга эч убакта муктаж болбосун. Жакшы айтып, жакшы. Ай, жакшы, тогуп болсун жаштар. Ай, тамада.
Бірдеме демейсің, мен саған бер тамақ Жақсы, жақсы, жақсы. Улантабыз. Ана эмесе кыргыз элим. Аттан куласа да сауыттан кула экен. Ет. Кочалар. Мычамды бияқ қап келіңдер. Мурундун бүтүшү дем алууну кыйындатып, жашоонун жаркын түстөрүнөн алыстатат. Жипар життарсыз, дүйнө түссүз сыяктуу. Риноксилдин курамындагы ксилометазолин жана эвкалипт майы тез жана аяр таасир этет. Риноксил жеңил дем алып, жашоонун жаркын түсүнө бөлөнүңүз. Мурун бүткөн кезде Риноксил керек сизге. Эх, ушу жер үйдө эле жашасам болмок. Өзүңдүн огородуң бар, кенен корооң бар. Жер үйдө кандай сонун. Эх, квартирада жашаган кандай сонун. Кар күрөбөйсүң, коро жыйнабайсың. Отопление бар. Үйүң бар болгонун кандай сонун. Сом! Торт 19.000 сом, неге? Апа, бул торту аукциондон эркин 19.000 сомго сатып албады. 19.000 сом. Ошондо деле аукцион болгондо деле 19.000 сом. Эми апа баягы тамада кичине намызыма тийип койду, анан неме алдым да. Намызың аябай кымбат экен, сеники намызың аябай кымбат экен 19.000 сом. Эми апа, эми торт алдым. Акуновдордун үй бүлөсү утту, аброюбузду көтөрдүм да апа. Койгулачы эми. Болгон иш болду да эми. Эмне кылабыз эми, ушундай болуп калса эми. Айжан, баягы айтып атпадыңбы, бир сонун көйнөк бар экен деп магазинде билесиңби? Ошону бир алып койсом, өмүр бою сонун көйнөк болот деп, ошол жөнүндө унут. Анын ордуна могу тортты кийип ал. Ооба, торту кийип албайм го. 19.000 сомдук торт. Ооба. Апа, сиз дагы пансионатка барам деп атпадыңыз беле? Андан көрөк мына торт жейин чогуу бар. Эмес пансионат апа. Гүлдөр бар да сон салкын, сон салкын мына торт бар. Үйдөн ремонт кылмак эмес белек? Ошо ремонт этип эле коелду. Мына мотор алып эле сүйкөп шыңап салдылар. Кремдерин алып. Мына подъедь соголуп, үйдүн баарына сүйкөп салып ошол торту. Ой, сонун болот ошол. Апа Айжан, койгулачы. Эми бул мындай тойдун атмосферасы баягы биздин үй бүлөбүздүн мындай авторитетин көтөрдүм да, сатып алдым да. Ким сатып алды? Акуновдор сатып алды болуп атпайбы? Сонун да тойдо. Турабы? Эми канча дагы ишкылып өттү да муну да. Малыңга болгон жумуш ошо апа. Урушпайлап коелу, урушпайлап коелу. Кел андан азыр жаңы телевизорубузду көрөбүз. Жаңы телевизор кел. Апа, баса бир эле канал. Бир эле каналдарда реклама, гүлдөн рекламасы турат. Жаңы телевизор деп аябай көптөн бери ойлоп жатканбыз. Мен көптөн бери ойлонуп жатканбыз. Жакшы телевизор. Бир эле каналдар. Акча сактоочу жай банк. Бүгүн мен светке, газга, интернетке, телевидениеге акча төлөшүм керек болчу. Жана андан тышкары толтура налогторду төгүшүм керек болчу. Бирок ушунун баарын бир заматта мен үйдөн эле төлөп койдум, телефон аркылуу. Ошондуктан башка жумуштарга менде толтура убакыт бар. Жакында телефон аркылуу жол эрежелерине тийиштүү штрафтарды төлөсө болот. Бирок колдонмосу эрежени бузбаш керек. Баса, бул тиркемени канчалык көбүрөөк колдонсоңуз, ошончолук көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот. Эмнеге? Жаңы смартфон утуп алууга. Толук маалыматты РСК банктын сайтынан жана бул номерлордон алсаңыздар болот. Даярбызбы, Камера, мотор. Мен даярмын.
Бүгүнкү күндө бизде коомдо 3 түрдүү эркектер бар. Бирөөлөрү жумуштан баш чыкпаса, экинчилери үйдөн такыр чыкпайт, үчүнчүлөрү аялдардын сөзүнөн чыкпайт. Бүгүн подкаблучник жөнүндө сүйлөшөбүз. Урматтуу угандар, эфирде Элемне дейт теледолбоору бизде скандалдар, интригалар, чыр-чатактар, талкаланган тагдырлар, сынган идиш аяктар жана тыбырчылаган алып баруучу. Алыстабаңыздар, баштадык. 21-ci yılının orusu bu. Подкаблучник, подтакашниктер дегендер кимдер? Аялдарынын сөзүнөн чыга албай, юбкасынан чыга албай жүргөн эркектер күндөн күнгө көбөйүп атат. Бүгүн ушулар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бизде алгачкы конок бар, күнүгө аялынан токмок жеген, бирок эч кимге айтпаган Марлис бизде бүгүн конокто. Келиңиз, Марлис. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Учурашпайсыңарбы? Аялым чочун кишилер менен учурашпа деген. Келиңиз, айтыңыз, тагдырыңыз ушундай тайып болуп калыптыр. Элдин баарына жарыя кылам деп келиптирсиз. Келиңиз. Башында жөн эле жигит кыз болчук. Андан кийин үйлөндүк. Үйлөнгөндөн кийин биринчи жолу зарплатамды жарымын бердим. Сразу эле салыңарбы? Ой, аялым деп берип аткам да. Билген жоксуңар да? Билген жокмун. Анан полностью бердим. Анан бир мал эле идиш жууп баштадым. Андан кийин пол жууп табак жасадым. Шу алып жатат маникюр кылып. Шу кыздарын чакырып сериал көрөт, подружкалар. А мен балдарым менен футбол көргөнгө болбойт дедим. Шу Ишенебиз, баары жакшы болот деп. Бүгүн ушул сиздин проблемаңыз чечилип деп чогулдук да. Урматтуу туугандар, бизде ушул подкаблучниктердин жашоосун 5 колдой билген эксперт бар. Андан биз экспертке сөз берели. Geçiş kola. Эми подкаблучник оорусу бул 21-ci кылымдын чумасы болуп атат. Сиз чума экенсиз. Көптөгөн мырзалар бул ооруга жабыркаган. Мына азыр көрсөңөр, бул ошол акырынан симптомдору кантип өрчүндөп, аягында подкаблук оорусу менен толугу менен кантип ооруп калат. Мына башында мырзадай эле түз. Андан кийин мына эң биринчи жолу айымдардын сумочкасын кармаганда. Эсинде бар да? Кармадың белең? Ушул симптом болгон, туурабы? Башында мына 1 секундка кармап турчу дейт. Андан кийин 1 сааттап көтөрүп каласың. Мына женский сумканы кармаган кез. Андан кийин мына үй шыпыргыны кармадың. Ой, мага эле жардамдашып койду деп койду, жардамдашкам да. Үйдүн ичиндеги шыпыра турган шыпыргыны кармаган кез бул. Мына кетти кийинки этап. Андан кийин пол жуудуң да. А бул уже насильно эле кеткен. Андан кийин мына уже толугу менен подкаблук оорусу менен ооругандары. Аялым туфлисинин размери экен. Мына барыңар көрүп алгыла. Эми бул оорудан айыкса болот. Айыктырса болот. Бир вариант бар. Анын үчүн ичиш керек. Ичип алып үйгө барыш керек. Ичип алып үйгө барып, ошол жерде анан жанагы подкаблук эмесмин деп ошол аялыңдын үстүнө деспотирование кыласың. Жанагы урушуп, кагып, силкеп, доминирование кыласың. Ошонткенде подкаблук болбой каласың, бирок анда башка оору пайда болот. Алкаш болуп каласың анда. Жок, отурчу буга. Айланайын кырзелим. Өкмөт каякты карап атат, каякты карап атат. Мына байкуш подкаблучниктерге жардам керек. Турабы кырзелим? Турабы. Болбойт да андай. Подкаблучниктерди кантип айыктырса болот? Булар кантип айыгышат? Каяка барышат? Кимдер жардам берет? Ушунун баарын биз билип келдик. Анда эмесе барыңыздарды, көңүлүңүздөрдү экранга бурам. Чакан тасма. Өзүңөр эле көргөндөй, көптөгөн эркектер подкаблучник же башкача айтканда подтакашник оорусу менен ооруган эркектер бизге келет. Албетте аларды айыктырганга аракет кылабыз. Көптөгөн жумуштарды өткөрөбүз. Бул мындай реабилитационный центр да ошол эркектерге. Мен жыйнап салайынчы. Жок. Жок. Укол. Сиз эркексиз. Болду. Карма. Сен да карма. Бол. Эркексиз. Стоп, камера, болду. Ошентип биздин реабилитационный центр сонун иштейт. Түшүнүктүү байке да. Сизге дагы бир суроо бар болчу.
Сиз өзүңүз подкаблучник эмессизби? Жок эми. Аялым экөөбүз бири-бирибизди сүйөбүз да. Азыр бошогондон кийин чалам. Аз калды азыр. Өзүңүздөр көргөндөй, мындай эркектер күндөн күнгө көбөйүп атат, саналсанга. Эркектер, секундадан. Эй, болдулачы. Качантан бери кыргыз жигиттери ушундай болчу эле. Иште мен подкаблучник эмесмин. Аялымды мында кармайм. Менден коркот. Эй! Бул телеберүүнү аялыңыз көрөт да. Тартатасыңар, Тартатасың. Катыке, привет. Койгула. Бирок медалдын тиги дагы тарабы болот. Подкаблучник эмес адамдар дагы, эркектер дагы аябай көп экен. Ошондой эркектерди таптык дагы тартып келдик. Анда эмесе барыңыздардын көңүлүңүздөрдү экранга бурмакчымын. Мен подкаблучник эмесмин. Сен подкаблучник эмессиң. Мен аялымдан коркпойм. Менден коркпойт. Себеби биз апабыз менен жашайбыз. Эми булар деле подкаблук болуп эсептелинет. Бул башка категория. Бул жанагы апасы болуп, жанагы өзү кылбай атпайбы, өзү эркек болуп атпайбы. Булар подголечник болуп калат ошондо. Подголечник болот. Мени чаба атасың жандан бери. Чаба дебедим мага, чаба болду. Мен деген жумуштамын. Мен жумуштамын, ооба. Үйдө отуруп кыйын болсун мага. Чаба болду, чаба. Үйгө. Мен каалаган убакытта барам, уктуңбу үйгө? Каалаган убакытта. Сен мага алдыңынтип командир болбой кал, уктуңбу? Болду. Кааласам үйгө барбай коем мен. Байке, мен сиз менен сыймыктанам. Урматтуу туугандар, техникалык себептерге байланыштуу эфирди кыскартыш керек болуп атат, ошондуктан бат-баттан сүйлөп кеттик. Бардыгыбыз эле кетиш керек болду да, эртелеп кетпейлби анда. Алло. Мен баратам. Урматтуугандар, подкаблучник болбогула. Эң башкысы үй бүлөдө башкарган бул эркек болуш керек. Андыктан барыңыздар ушуга чакырам. Сиздер менен элимдей долбоор болду. Алып баруучу мен Рыскелди Актанов. Көрүшкөнчө. Снято. Всё, съемка бүттү да. Азыр отурчу. Алло. Жан, пожалуйста. Эми кыйкырбай турсаң, эме. Кечирип койчу. Мен деген тиги шефке кыйкырып аткам, биякта тиги нервке чочпайбы. Анан тиги телефон сен чалып калганда, сага кырган жокмун мен деген. Мен жумушка кайсы убакта келем, аялым жибергенде деп айттым. Мен сиз менен сыймыктангам. Отурчу. Ооба жан, барам. Çok iyi уже эки байтын жатат. Алар да аялмаш. Күлкү менен окуялар. Күлкү менен көргүн эли биздин угарман. Сыналгыдан көрөт Кыргызстаным. Бир да чыгарылыш калтырбадым. Электегин айтканын элдин, эркин сөздү айтканы келдим. Угуп жатсаң жаңыланып, Кыргызстаным өсүп бараткандан белги. Камалбагын ойлорго дейм, күлкү менен күмөндөрдү жеңгин. Өнөрүң болсо өргө чапкын, досум ойлоп бостон, элиң эмне дерин. Элим эмне дейт,